Саламатсыңарбы? Жалал Абад облусу Чаткал району Сумсар жалпы орто билим берүүчү мектеби. Адам жана коом предмети 9-класс. Сабактын темасы чыр-чатак түшүнүгү. Сабактын максаты чыр-чатак түшүнүгү жана анын формалары жөнүндө маалымат алышат. Чыр-чатак чыгуу себептери, кесепеттери жана анын алдын алуу жолдору жөнүндө билишет. Улуу инсандардын асыл ойлорун эске салуу менен адилеттүүлүк, адептүүлүк, кечиримдүүлүк инсандын эң негизги сапаттары экендигин биле алышат. Чыр-чатак бул карама-каршы максаттардын, таламдардын, өңүттөрдүн, көз караштардын же пикир келишпестиктердин жыйындысы. Чыр-чатак негизинде эки же андан ашык тараптардын же топтордун ортосунда пикир келишпестиктер жаралат. Чыр-чатактын формалары ачык, көмүскө жана үстүртөн. Ачык жүрүм-турум менен максаттар дал келбегенде бул ачык чыр-чатак. Анын тамырлары терең, ошондой эле көзгө да ачык көрүнүп турат. Көмүскө эгерде максаттары келишпей, жүрүм-турум дал келсе, көмүскө чыр-чатак. Бул чыр-чатак тереңде болот. Үстүртөн эгерде максаттары дал келип, жүрүм-турум дал келбесе, бул үстүртөн чыр-чатак. Анын тамыры терең эмес же ал таптакыр жок. Азыр жогорудагы видео тасмага назарыңарды бургула. Чыр-чатактын чыгуу себептери: адепсиздик, карама-каршылык, жалганчылык, уурулук, ушактоо, кемсинтүү, көрө албастык, кадыр-баркын арттыруу, өч алуу, өз кызыкчылыгын коргоо, сөз менен коркутуу. Азыр кайрадан кийинки видео тасманы улантабыз.
Чыр чатактын кесепеттери моралдык жактан кемсинүүгө, психикалык жактан жабыркоого, дене мүчөсүн жараталуу, материалдык жактан жабыркоо, өмүрүнөн ажырап калуу, темир тор артында калуу жана башкалар. Чыр чатакты алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Эң алгач түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, сабырдуу болуу, кепке келүү, моюнга ала билүү, көңүлгө албоо, маани бербөө, адилеттүү жыйынтык чыгаруу, чыныгы себебин аныктоо, элдештирүү, туура чечим кабыл алуу. Бышыктоо. Чыр чатактын чыгуу себептери: максаттары дал келбегенде, баалуулуктар шайкеш келбегенде, эки тараптын тең оюн таңылоосу, толук маалыматтын берилбөөсү, жетишпөөсү бул чыр чатактын чыгышына себепкер болот. Чыр чатактын кесепеттери моралдык жактан кемсинтүүгө, психикалык жактан жабыркоого, дене мүчөсүнөн жараталууга, материалдык жактан жабыркоого алып келет. Тапшырма: акылмандар ар башкача ойлосо да дайыма тил табыша алат. Ал эми акмактар дайыма бирдей ойлосо да тил табыша албайт. Адепсиздиктин акыры кылмыш, кылмыштын аягы жаза. Акылмандардын улуу инсандардын асыл ойлорунун мазмунуна түшүнүү, чечмелей билүү, талкууга катыша билүү. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.